Шүкүрбек Бейшеналиев атындагы инновациялык орто мектеби 8-Б класс жетекчиси Жангазиева Орол. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз 3-декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды колдоо, коргоо күнүнө арналат. Сабактын максаты дегеле ар бир адамда башка адамдарды колдоо, коргоо же болбосо боорукердик сапат болушу керек. Мына ошондуктан биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды колдоого жана коргоого, боорукердикке үйрөнөбүз. Урматтуу окуучулар, эл аралык майыптар күнү 1992 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан жарыяланган. Майыптык бул ар башка жамааттардагы ар кандай маанидеги талаштуу түшүнүк. Бул латын тилинен алынган, бизче которгондо алсыз, мүмкүнчүлүгү чектелген деген түшүнүктү берет. Биз ошондуктан урматтуу окуучулар, адамдарды майыптар деп айтуу бул одоно сөз болгондуктан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп айтсак туура болот. Дүйнө жүзүндө ар кандай адамдар бар. Бардык мүчөлөрү өз орду менен так иштеген, ден соолугу чың адамдар. Ошондой эле керектүү кыймылды жасай албаган, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да кездешет. Алар тубаса же оорудан улам, органикалык жетишсиздиктерден улам чектелүүсү пайда болгон адамдар. Силер жай басып, таякчасы менен жерди чукулап, же болбосо баса албай коляскада отурган адамдарды көрүп жүрөсүңөр. Биз да көрүп жүрөбүз. Булар кыйынчылыктарга моюн сунбай, турмуш менен күрөшүп, жашоодон өз ордун тапкысы келген, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар. Биздин айталы дегенибиз, майыптар кадимки эле соо адамдардай эле адам. Кээде бизден да улук. Майып эле болбосо, булар да ийгиликке жетишет. Майыптардын дагы, дегеле соо адамдардын дагы тарыхта изин калтырып кетүүгө баарыбыздын мүмкүнчүлүгүбүз бар. Баарыңар эсиңерден чыгарбагыла. Баардык адамдардын укуктары бирдей. Ден соолугу чектелген адамдарга коом көмөк көрсөтүшү милдет. Тегерегиндеги адамдар алардын мүмкүнчүлүгүн эске алса, керектөөлөрүнө жараша ыңгайлашат. Маселен, соода борборлорунда, коляскада келгендерге шарт түзүлүшү ылайыктуу. Коомдук транспорттордо да атайын жабдуулар керектелет. Тепкичтерге кармагыч орнотулуп, анча тик болбоосу тийиш. Көзү начарлар тез байкагандай дүкөндөрдүн эшиктерин ачык сыр менен коюлгону ылайык. Ден соолугу чектелүү адамдар деле көпчүлүк кишилерде экенин эстен чыгарбоо зарыл. Балдар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга каалаган эле адам керек болсо силер да жардам бере аласыңар. Жардам берет десе эле акча каражатын элестетпегиле. Аралдык жардам эч кандай акчаны талап кылбайт. Албетте, финансылык маселе да маанилүү, бирок жалгыздыктан, оорудан жадаган адам менен сүйлөшүү, көңүлүн көтөрүү, көңүл буруу, жакшы мамилеге акчанын кереги жок. Балдар, эң негизгиси соо адамдар мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жалгыз таштабашыбыз керек. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы спорт менен машыгышат, бийлей алышат. Алар дагы бардык эле адамдардай болуп жаныбарларды сүйүшөт. Алар ойной да алышат. Алар
муну менен бирге бир туугандардын колдоосуна, сүйүүсүнө сөзсүз түрдө муктаж болушат. Деги эле айланасындагы адамдардын колдоосуна, коргоосуна муктаж. Муну биз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Майып адамдарга карата калыптанып калган кээде терс көз караштар бар. Алар андай көз караштар ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын коомго аралашуусуна тоскоолдук жаратат. Психологиялык жактан оордуктарды жаратышат. Ошонун аркасында мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар басмырланып, жашоодо жалгыз калып калышы мүмкүн. Ошондуктан балдар, биз алар менен дайыма обочолонбой бирге болушубуз керек. Биз дайыма кандай гана адам болбосун бири-бирибизге керекпиз. Биз баарыбыз биргебиз. Көрүп турганыңарга рахмат.